25-күн Наристенин урматы үчүн жааган жамгыр. Меккеде көптөн бери жамгыр жаабай жатты. Топурактар суу жок болгондуктан жарылып кетти. Чөптөр, дарактар куурады. Дарыялар акпай, булактар соолуп калды. Кургакчылыктан жаныбарлар өлүп, балдар ооруп калды. Абдул-Муталип көз жумган соң башчылык анын уулу Абу Талипке өткөн эле. Эл ага да абдан ишенчү. Аны да жакшы көрүп сыйлашчу. Алар Абу Талипке аргасыздан келип, канчадан бери жамгыр жаабайт, балдарыбыз ачка болуп, малдарыбыз суусуз калды. Жайыттар жана бакчалар куурады. Дагы мындай боло берсе, чоң кырсыктарды баштан өткөрөбүз. Сурансак, биз менен бирге жамгыр дубасына чыгасыңбы, дешти. Абу Талип алардын бул суранычына дароо макул болду. Ал ансыз да ушуну ойлоп турган. Башка эмне кыла алмак? Жамгырды жөнөткөн Аллах болчу. Ал кааласа жамгыр жаап, каалабаса жаабайт. Жамгыр жаабаган учурларда дуба кылуу керек эле. Жамгыр дубасына чыгаарда жанына кадырлуу бирөөнү кошуп алууну каалады. Ойлонуп, толгонуп, ал киши жээни Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан башкасы боло албашын түшүндү. Дароо аны чакырып, чогуу Каабанын жанына барышты. Абу Талип ал жерге топтолгон эл менен чогуу адамдардын кургакчылыктан кутулуусу, топурактын сууга тоюшу, чөптөрдүн жашылдануусу, малдын тойгуча оттошу үчүн жаратканга жалбарды. Нур жүздүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламда колун жайып, улуу жараткандан жамгыр сурады. Жалбарыңкы көз караштар асманга карап турду. Баары үнсүз күтүп жатты. Жамгырлуу булуттар жалгыз бир жерден буйрук алгандай учуп бир жерге топтолду. Анын жыпар аңкыган денесине алгачкы тамчылар тамчылай баштады. Бир-бирден тамчылап жаткан тамчылар бара-бара көбөйдү. Эми жамгыр башталды. Адамдар кубанычы койнуна батпай, көл шал болуп жамгыр астында турушту. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын дубасы кабыл болгон эле. Топурак ачка бөбөк сыяктуу дыбыраттап жааган жамгырды соруп жатты. Чөптөр жанданып, гүлдөр ачылды. Жаныбарлардын суусуну канып, балдар суу ичишти. Баары сүйүндү. Булардын бардыгы Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын бой тойгон колдорунун Аллахка кайрылып, жайылуусу менен ишке ашты. Абасы жана ошол жердегилер анын келечекте улуу адам болооруна дагы бир жолу ишенип артка кайтышты.